Саламатсыңарбы балдар? Балдар, көгілдір экрандын алдында ыңгайлы отырып, бүгүнкү сабакка көңүл бөлгүлө. Биздин бүгүнкү сабакта өтө турган темабыз төмөндөгү тема. Жогусу биз бүгүн силер менен генетика жана эволюция, табигый тандоо, анын формалары боюнча таанышабыз. Ал эми бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз эволюциянын эң жөнөкөй бирдиги болгон популяциянын генетикасы боюнча таанышабыз. Андан кийин табигый тандоонун негизинде особтордун өзгөрүүлөрү жана формаларын аныктайбыз. Дегеле бул эволюциялык окуу бул тирүү организмдердин төмөндөн жогору карай жана жөнөкөйдөн татаалды карай өөрчүшү бул эволюциялык окууну берет. Ал эми ушул эволюциялык окууга негиз салган Чарльз Дарвин болуп эсептелет. Мына ушул Чарльз Дарвиндин эволюциялык окууга берген теориясы төмөндөгүдөй теория болуп саналат. Анда бул Чарльз Дарвиндин эволюциялык теориясы өзгөргүчтүктөн тура тургандыгын, башка айтканда бардык тирүү организмдер курчап турган чөйрөгө ыңгайланышып, алар өзгөрө тургандыгын, мейли жаныбарлар болсун, мейли өсүмдүктөр болсун, бул чөйрөгө карата өзгөрө тургандыгын боюнча бул Чарльз Дарвиндин эволюциялык биринчи теориясы болуп саналат. Ал эми Чарльз Дарвиндин эволюциялык теориясынын экинчи кыймылдаткыч күчү бул тукум куучулук болуп саналат. Же болбосо ушул эволюциялык окуу төмөндөн жогору карай жана жөнөкөйдөн татаалды карай өөрчүшү ушул кыймылдаткыч күчтөрдүн негизинде ишке ашырылган. Же болбосо өзгөргүчтүк жана тукум куугучтук боюнча. Бардык тирүү организмдер укумдан тукумга өзлөрүнө гана тиешелүү болгон белгилерди укумдан тукумга, муундан муунга бере тургандыгы бул Чарльз Дарвиндин эволюциялык окуудагы кыймылдаткыч күчүнүн экинчи белгиси болуп саналат. Ал эми эволюциялык теориянын үчүнчү кыймылдаткыч күчү бул жашоо үчүн күрөш. Же болбосо силер көрүп тургандай бул тирүү организмдер курчап турган чөйрөгө карата ыңгайланышып, жашоо үчүн күрөш жүрөт. Ал эми жашоо үчүн күрөштүн кандай формалары жана түрлөрү бар, аны кийин 11 класстын биология курсунан кененирээк түшүнүп аласыңар. Ал эми 4-чү эволюциялык теория бул силер карап көрүп тургандай тандоо болуп саналат. Эволюциянын келип чыгышынын кыймылдаткыч күчтөрү бул өзгөргүчтүк, тукум куугучтук, жашоо үчүн күрөш жана тандоо болуп саналат экен. Ал эми бүгүнкү күндө ушул Чарльз Дарвиндин илими негизинде эволюциялык негизги окуулар пайда болду. Башка айтканда ушул Чарльз Дарвиндин илимдери менен кененирээк түшүнүп, синтездеп, эволюциянын синтездик теориясы пайда болду. Эволюциянын синтездик теориясы эң жөнөкөй бирдиги экендигин синтездеп изилдешти. Башка айтканда, мейли тип болсун, класс болсун, түркүм болсун, тукум, уруу болсун, түр болсун, булардын бардыгын тең эң кичинекей бөлүгү бул популяция болуп саналат. Ал эми популяция боюнча, популяция ошол биздин окуп аткан түрлөрдүн белгилүү бир мейкиндикте, белгилүү бир географиялык, экологиялык жактан ыңгайланышкан түрлөрдүн ичиндеги особтордун жыйындысы бул популяцияны берет. Бул жерде мисал үчүн кадимки коен менен жапайы коендун түзүлүшү дагы бул өз-өзүнчө эволюциядагы популяция болуп саналат. Демек, бул популяция деген ошол түрдүн ичиндеги особтордун жыйындысы популяцияны берет экен. Же болбосо бул жерде эки түрлүү мышык турат, бирөө үй мышыгы жана жапайы мышыгы. Бул экөө эки бөлөк популяцияны берет. Бирок булардын түпкү тектерин изилдеп чыгуу аны эволюциялык окуунун негизинде гана ишке ашырылат. Ал эми ушул эволюциялык күчтүн эң жөнөкөй формасы бул табигый тандоо. Табигый тандоо деген бул эмне? Табигый тандоо деген бул тирүү организмдердин курчап турган чөйрөгө карата ыңгайланышып өзгөрүшү жана ошого карата жашашы бул табигый тандоону берет. Анда эволюциялык күчтүн эң жөнөкөй формасы болгон табигый тандоого, мисалы үчүн жаныбарлардын ошол курчап турган чөйрөгө карата ыңгайланышы, алардын морфологиясынын, физиологиясынын, түзүлүштөрүнүн, өзгөчөлүктөрүнүн калыптанышы табигый тандоонун негизинде гана ишке ашырылат экен. Мисалы үчүн чегирткени алып карабайлы, же болбосо уйду алып карабайлы, же баканы алып карабайлы. Булар сөзсүз түрдө курчап турган чөйрөгө ыңгайланышып,
мына ошол ыңгайланышуунун негизинде, табигый тандоонун негизинде өрчүшү эволюциялык окууну бере тургандыгын, эволюциялык процесс же теория болсо ал эволюциянын кыймылдаткыч күчтөрүнөн көз каранды экендигин, ал эми ал эволюциянын кыймылдаткыч күчтөрү жаңы эле биз токтолдук: өзгөргүчтүк, тукум куугучтук, жашоо үчүн күрөш жана тандоо бул эволюциялык окуунун келип чыгышынын кыймылдаткыч күчтөрү экен. Ал эми ошол эволюциянын кыймылдаткыч күчтөрүнүн эң жөнөкөй бирдиги бул популяция болуп саналса, ал эми популяция болсо ошо курчап турган табигый тандоонун негизинде келип чыга тургандыгы бул сүрөттөрдө кененирээк көрсөтүлүп турат. Мына ушул табигый тандоо жана жашоо үчүн күрөштүн негизиндеги тирүү организмдердин өзгөргүчтүккө учурашы боюнча төмөндөгүдөй өзгөчөлүктөр пайда болгон. Бул өзгөчөлүктөр популяциянын гендик өзгөчөлүктөрү деп аталат. Албетте, популяциянын гендик өзгөчөлүктөрү бул бир популяциядагы особтордун кандайдыр бир жалпы окшоштуктары болот экен. Бул жерде дрозофил чымынын алып карай турган болсок, биз мунун жалпы окшоштуктарын байкап турабыз. Булардын боз түсү, канаттуу экендиги жана түзүлүштөрүнүн окшоштуктары, ошондой эле гендери боюнча булардын 8 хромосомадан турушу, мына бул популяциянын особторунун окшоштук жактары экен. Бирок бул гендик өзгөчөлүктөрү боюнча бул популяциянын ичинде бири-бирине куюп койгондой оп-окшош болгон осоп пайда болбойт экен. Алар сөзсүз түрдө кандайдыр бир белгилери боюнча бири-биринен айырмаланып, ар башка болуп турат экен. Мисалы үчүн, башындагы дрозофил чымын алып карап көрсөңөр, бирөөсүнүн канаты узун, бирөөсүнүн канаты кыска болуп атат. Ал эми экинчи кара дрозофил чымын алып карасак, бирөөсүнүн канаты боз кыска, бирөөсүнүн канаты узун боз болуп атса, ал эми үчүнчү дрозофил чымынын канаты түссүз түстө, өңү болсо кызыл күрөң түстө болуп атат. Мына ушул популяцияга учураган гендик өзгөчөлүктөрдүн келип чыгышынын себептери эмнеде деген суроо туулат. Бул албетте биз жаңы эле айттык, бул эволюциянын эң жөнөкөй формасы бул табигый тандоо деп карадык. Мына ошол табигый тандоонун негизинде популяциялардын ичинде бири-бирине окшош эмес белгилер пайда болушат экен. А бирок булардын жалпы окшоштуктары сыртынан көрүнүп турат экен. Биз бул сүрөттү көргөндө эле баардыгы тең дрозофил чымын экендигин ынанып жана аны так айта алабыз. Мына ушул көп сандуу популяцияда гендердин салыштырмалуу жыштыгы муундан муунга өзгөрбөйт деген теорияны же болбосо законду 1908 жылы Харди Вайнберг закону деп аныктаган. Харди Вайнберг закондору ал төмөндөгүдөй эсептөө менен эсептеп чыгарышкан. Бул жерде көп сандуу популяциядагы гендердин салыштырмалуу жыштыгы деп атпайбы, мына ошол популяцияда гендердин жыштыгы бул гомозиготалуу жана гетерозиготалуу генотиптердин санын берет. Бул жерде гомозиготалуу деген бирдей белгилерди кармап жүргөн генотиптерди гомозиготалуу деп коебуз. Ал эми ар кандай гендерди кармап жүргөн гендердин жыйындысын гетерозиготалуу дейбиз. Мына ушул гетерозиготалык жана гомозиготалык гендердин муундан муунга берилиши өзгөрбөйт дейт. Анда ал канчалык жыштыкта өзгөрбөй өзүнүн баштапкы түпкү тегин укумдан тукумга, муундан муунга бере алат деген суроо туулат. Аны бул теңдемеге салып чыгарып көрсө, кандай гана өзгөргүчтүк болсо дагы бир жыштык муундан муунга өзгөрүлбөй берилип жүрүп отурат экен. Мисалы үчүн алып карай турган болсок, мына ошол жаңы эле сүрөттө көргөн дрозофил чымынын алып карасак, мына ошол дрозофил чымыны бул кандай гана мутацияга дагы же болбосо табигый тандоого дагы баш ийбестен, ал өзүнүн ошол түпкү тегиндеги белгилерин муундан муунга өзгөртпөй бере тургандыгын ушул Харди Вайнбергдин закону менен изилдеп аныктап чыккан экен. Демек, бир жыштык бул муундан муунга берилиши мүмкүн экен, гендердин жыштыгы. Жаратылышта ар кандай өзгөрүүлөр болуп турат. Мына ушул жаратылыштагы популяцияларга табигый тандоо таасир этип, особтордо мутация жана миграция жүрүп турат. Бирок башындагы Харди Вайнбергдин закону боюнча ошол жаратылыштагы
табигый тандоо же болбосо особтордун мутацияга, миграцияга учурашса дагы дейт, алардын жалпы белгилери муундан муунга жыштыктарын кармап кала берет экен. Мисалы үчүн ташбака деп койсок, ташбака ошо ташбака боюнча өзүнүн белгилерин муундан муунга көп жылга чейин салыштырмалуу жыштык менен берип жүрүп отурат экен. Кандайдыр бир өзгөрүү болушу мүмкүн экен. Бул өзгөрүү силер көрүп тургандай табигый тандоонун таасир этиши боюнча жүрөт экен. Дагы ошол табигый тандоонун таасир этишинде ал тирүү организмдердин жалпы белгилери ромашка түрүндө берилиши, ал эми бунун мутацияга учурашы, ортосундагы дагы желекчелердин пайда болуп калышы бул жаратылыштагы табигый тандоодогу келип чыккан өзгөргүчтүү экен. Бирок ромашка баары бир деле өзүнүн түзүн ушул Харди Вайнберг боюнча жыштыкта, бир жыштыкта болсо дагы ушул муундан муунга өзүнүн түпкү тегиндеги белгилерин берип жүрүп отура тургандыгын аныктаган экен. Ал эми ушул миграциянын же болбосо мутациянын келип чыгышы бул курчап турган чөйрөдөн көз каранды же болбосо табигый тандоодон көз каранды. Буга мисалы үчүн силер көрүп тургандай эле бака деп карасак, албетте баардыгыңар тең баканы элестетесиңер, бирок алар ушул табигый тандоонун негизинде силер көрүп тургандай алардын сырткы морфологиясы жана алардын географиялык, экологиялык абалдарына карашты ыңгайланышы боюнча алар түстөрүн өзгөртүшөт экен. Жана кээ бирлери кургак жерлерде жашашса, кээ бирлери абдан нымдуу саздарда жашашат экен. Бул алардын табигый тандоого карата өзгөрүшү болот экен. Анда ушул тирүү организмдердин ар бир популяциялардын өзүнө гана мүнөздүү болгон генофонду болот дейт. Жалпы мисал үчүн силер көрүп тургандай бул жерде 2 тыйын чычкан турат, бирок 2 тыйын чычкандын биз бул жалпы популяция тыйын чычкан деп көрсөк, бирок булардын өзлөрүнө тиешелүү болгон белгилер болот. Мына ошол белгилерди гендер деп коебуз. Ал эми ошо гендердин жыйындысын биз генофонд деп коебуз. Бул жерде силер көрүп тургандай биринчи тыйын чычкандын куйругу кара түстө, экинчи тыйын чычкандын куйругу сары түстө болуп атат. Биринчи тыйын чычкандын денесинде боз темгилдер жок, экинчи тыйын чычкандын денесинде боз темгилдер болуп атат. Демек бул ар бир популяциянын өзүнө мүнөздүү болгон генофонду бул бир особтон же болбосо бир популяциядан 2 жаңы белгини алып жүргөн генофондду особтун келип чыгышы. Же болбосо ошондой эле боз түстөгү тыйын чычканды алып карай турган болсок, бул боз түстөгү тыйын чычкандын түпкү теги бир боз тыйын чычкан болгон деп эсептесек, булардан 2 гендик белгилерди алып жүргөн тыйын чычкандар пайда болуп атат. Башка айтканда бул жерде генофонд боюнча популяцияга учураган тирүү организмдердин же болбосо жаныбарлардын баардык особтору бири-бирине куюп койгондой окшоштук болбойт экен. Мына ушул сыяктуу эле гендердин же болбосо генофондун пайда болушу бул бир особтон 2 генди алып келсе, кээ бир тирүү организмдерде 2 особ биригип бир генди алып жүргөн түрдү пайда кылышы мүмкүн. Буга мисал үчүн жапайы алмурут менен кадимки алмурут экөөнү аргындаштырсак, экөөнүн ортосунан жаңы бир түрдүн же бир популяцияга учураган особтун келип чыгышы дагы бул өзүнө гана таандык болгон генофондук белгилерди кармап жүргөн алмурут болуп эсептелет. Демек популяцияда бул тирүү организмдер бир тирүү организмден 2 жаңы белгини пайда кылуучу организм пайда болушу мүмкүн экен, же болбосо 2 башка түрдөн бир белгини алып келген популяцияга учураган особтор пайда болушу мүмкүн экен. Мына ошол ар бир популяцияга учураган особтордун өзүнө гана таандык болгон генофонду же болбосо гендик белгилери болот экен. Мына ушул популяциянын гендик формалары бул табигый тандоонун формаларын берет экен. Мына ушул табигый тандоонун формалары төмөндөгүдөй формалардан турат экен. Биринчи табигый тандоонун кыймылдаткыч формасынан, экинчи турукташтыруучулук же болбосо стабилдештирүүчү формасынын пайда болушу, же болбосо дисруптук же организмдин тез өзгөрүүгө учуроосу. Бул табигый тандоонун формалары болуп саналат экен. Демек, тирүү организмдер жаратылышта
ышты чөйрөгө карата ыңгайланышы боюнча ошол табигый тандоого карата аларда кандайдыр бир жаңы белгилер пайда болуп жана жаңы популяцияга учуроочу түрү организмдер келип чыгат экен. Мына ушул табигый тандоонун формаларындагы биринчи кыймылдаткыч формасын алып карай турган болсок, мисалы үчүн бүгүнкү күндө завод фабрика абдан жакшы өнүккөн мезгил болуп саналат. Бирок бул ушул завод фабрикадан чыккан түтүндөр, ыштар бул кээ бир тирүү организмдердин регресске учурашына чоң таасир берип аткан болот. Же болбосо кээ бир тирүү организмдерге өсүшүнө, прогресске учуратышы да мүмкүн. Буга мисал үчүн көпөлөктөрдү алып карай турган болсок, бул тасмада мисал үчүн көпөлөк, ачык түстөгү көпөлөктөр ошол ыштуу, түтүндүү, завод көп жердеги өскөн дарактардын, мисал үчүн кайыңдар алар менен ышты өзүнө, түтүндү өзүнө соруп отуруп, кайыңдардын түстөрү дагы күңүрт түскө келе баштайт дагы. Ачык түстөгү көпөлөктөрдүн душмандары канаттуулар болуп саналат. Ал канаттууларга алардын ачык түстөгү көпөлөктөр көрүнүп калат дагы, аларды тез эле кырып жок кылып жиберишкен. Ал эми ошол күңүрт түстөгү көпөлөктөр болсо, ошол кайыңдын түзүнүн ышты жана түтүндү сиңирип алып өзгөрүшү буларга кандайдыр бир пайда алып келген. Себеп дегенде алардын түстөрү күңүрт түстө болуп аткандыктан, бул күңүрт түстөгү көпөлөктөр кайыңдын дарактарында көрүнбөй калган үчүн бул күңүрт түстөгү көпөлөктөрдүн саны аябай өсүп прогресске учураса, ачык түстөгү көпөлөктөрдүн түстөрү көрүнүп калып, канаттуулар жеп аларды кырып жок кылып жиберген. Мына ушул табигый тандоонун кыймылдаткыч формасы, демек, белгилүү бир тирүү организмдердин түрлөрүнүн өзгөрүшүнө алып келет экен дагы, алардын ошол жашап турган чөйрөсүнө карата ыңгайлануусун түзөт экен. Ал эми экинчи табигый тандоонун экинчи бул формасы турукташтыруучулук же стабилдештирүүчү формасы. Стабилдештирүүчү формасына мисал үчүн гүлдү алып карай турган болсок, гүл бул стабилдүү, турукташкан өсүмдүк. Бул себеп дегенде анын түзүлүшү жана анын жыпар жыттуу жыты, ошондой эле ар кандай түстөгү курт кумурскаларды өзүнө чакыруучу желекчелеринин кызыл сары түстөрү бул гүлдүү өсүмдүктөрдү чаңдаштырганга стабилдүү туруктуулукту берет экен. Демек, гүлдөр ошол өзүнүн жагымдуу жыты жана ар кандай түстөрү менен курт кумурскаларды өзүнө чакырышат экен дагы, булар стабилдүү, дайыма чаңдашууга туруктуу болуп. Ал эми мындан башка дагы ушул табигый тандоодо кокусунан келип чыккан белгилердин негизинде дагы кээ бир түрүү организмдердин сырткы түзүлүштөрү, морфологиясы, физиологиясы өзгөрүшү мүмкүн экен. Бул кокустуктан келип чыгуу ушул табигый тандоодогу мутацияны же миграцияны пайда кылат экен. Кокусунан келип чыгуу бул эмненин негизинде болот? Бул албетте кээде жер титирегенде, же болбосо суу каптаган кезде, же болбосо бир кандайдыр бир катуу шамал болгон кезде учуруу аркылуу бир жерден экинчи бир жерге ал тирүү организм барып калса, ошол курчап турган чөйрөсүнө ыңгайланыш үчүн кокустуктан буларда кандайдыр бир өзгөргүчтүк келип чыгат экен. Мына ушул кокустуктан келип чыккан өзгөргүчтүктү биз табигый тандоонун дисруптук формасы деп айттык. Бул жерде мисалы үчүн эки аралда бир эле түргө кирген жылаандардын түстөрүнүн өзгөрүшү, же болбосо ташбаканы алып карай турган болсок, Африкадагы, Түндүк Америкадагы жана Түштүк Америкадагы ташбаканын түпкү тектери бардыгыныкынан эле бирдей болгон. Бирок булардын курчап турган чөйрөгө, ошо жашаган чөйрөсүнө, табигый тандоосуна ыңгайланышып калышынын себеби кокусунан келип чыккан. Мисалы үчүн бул жерде Түндүк Америкадагы ташбака өзүнүн жумурткасын кургакка барып тууш үчүн бул Түштүк Америка жакка суу менен сүзүп барып калгандагы, андан кийин ошол Түштүк Америкадагы жашоого ыңгайланышууга аракет кылган. Себеп дегенде бул ташбакаларда Түндүк Американы бул нымдуу болгондуктан ал жерде алардын азыктары жетиштүү болот, чөптөр азыктары жетиштүү болгон, ошондуктан булардын мойну анчейин деле узун эмес, үстүндөгү каптап турган чопкуту дагы денесин көбүп турса, ал эми жанагы Түштүк Америкага түшүп калган ташбаканын чопкуту ал жерде
кургакчылык көп болуп чөп өсүмдүктөрү жок, аларды кактустарды алып жегенге ыңгайланыш үчүн булардын чокутунун формасы жана денесинин түзүлүшү дагы ушул табигый тандоонун негизинде кокусунан өзгөргүчтүккө алып келүүгө мажбур болгон. Демек мына балдар, биз ушул тирүү организмдердин табигый тандоонун негизинде жана ушул популяциялардын гендик формаларынын өзгөрүшүнүн себептери жана ушул популяциядагы гендердин берилишинин кандай таасирлердин негизинде бериле тургандыгын жана ар бир тирүү организмдеги ушул популяцияга учураган особдор бул түрлөрдүн келип чыгышын, ал эми түрлөрдүн келип чыгышы бул эволюциялык закон ченемдүүлүккө алып келе тургандыгы боюнча тааныштык. Ал эми бул сабакты бышыктоо иретинде мен силерге төмөндөгүдөй суроо дайындадып, бул суроого көңүл бөлүп, окуп, жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Жаңы түрлөрдү пайда кылган кыймылдаткыч күч кайсы? Табигый тандообу, жасалма тандообу, тукум кугуштук же өзгөргүчтүкпү же мутацияларбы? Жаңы түрлөрдү пайда кылган кыймылдаткыч күч бул кайсы форма болуп саналат? Бул төмөндөгү 4 варианттын кайсынысы бул суроого туура жооп берүүчү вариант болуп эсептелет? Албетте, бул суроонун үстүндө бардыгыңар ойлонуп атат болушуңар керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Жаңы түрлөрдү пайда кылган кыймылдаткыч күч бул албетте табигый тандоо болуп саналат. Мына ушул табигый тандоонун негизинде гана жаңы түрлөр келип чыгат экен, курчап турган чөйрөгө ыңгайланышып. Албетте, бул боюнча дагы өзүңөр изилдеп окуп чыгасыңар. Ал эми мен ушун менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.